Ал менин аялым эмес, Алымкадыр Бейшаналиев интернетке тарап жаткан унаалар боюнча жооп берди. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшаналиев интернет желесинде Бейшаналиевдин унаалары деген жалган маалыматтар тарап жатканын айтып жооп берди. Министр мындай жалган маалыматтарды депутат Жусупбек Коргонбай уулу таратып жатат дейт. Депутат Жусупбек Коргонбай уулу туура эмес маалыматтарды таратып жатат. Ал берген маалыматтар бир катар интернет булактарына жайылып, Алымкадыр Бейшаналиевдин көп унасы бар экен деп талкууланып жатышат. Маалыматта Кулматова Гүлнара Ринатовна Бейшаналиевдин жубайы ага көп унаалар катталган дептир. Ал менин аялым эмес, маркум Кулматов Ринатты менин кайнатам дешиптир. Бул дагы жалган. Менин аялым Кулматова Замира Марленовна. Анын намында 2002 жылы чыгарылган Lexus RX 300 унасы бар. Мамлекеттик номердеги. Менин кызым Бейшаналиева Салтанат Алымкадыровна ага катталган машина 2008 жылы чыгарылган Honda Accord. Эл өкүлү жалган маалымат таратууну улантып, башка эл адамды менин жубайым кылып салганы абдан осол иш. Анын калыптарына ишенбеңиздер. Ал эми жубайым Замира Марленовна 2 жыл болуп калды. Рак илдетине чалдыгып, Туркияда 9 ай дарыланган. Мурда дагы айттым эле, учурда Орусияда химия алып жатат. Интернетте тарап жаткан жалган маалыматтар оорулуу адамга абдан терс таасирин тийгизет экен. Такталбаган маалымат менен каралуу кылып жаткандарды ушак таратуудан тактап коюуга чакырат элем деген ал. Маалымат блог Супер Кейджи. Сайфулло сказал что там вас будет ждать граница Украины, ребят, которые помогут нам перейти границу, и доехал в Киев. Киевке бармакпыз. Крокустагы теракт жасоого айыпталгандардын дагы бир видеосу тарады. Москванын четиндеги Крокус-Сити холдогу теракт боюнча айыпталуучулар кылмышты жасагандан кийин Украинанын аймагына качып кетүүнү пландашкан. Бул тууралуу алар кезектеги сурак учурунда билдиришти. Видеону Биринчи канал жарыялады. Төртөө тең Сайфулло аттуу жаран координатор болгонун айтышкан. Маалым болгондой, координатор айыпталуучуларга Орусия менен Украинанын чек арасына жетүүнү тапшырган. Ал жерде аларга чек арадан өтүп Киевке жетүүгө жардам берилиши керек болчу. Украинанын борборуна келгенде террорчуларга 1 миллион рубль убада кылган. Крокустагы теракт 22 март күнү кечинде болгон. Маалымат блог Супер Кейджи. Эти кадры уже не оставляют сомнений в том, что террористы, напавшие на беззащитных людей в Крокусе, двигались по команде куратора на Украину. Запись беседы с убийцами, которые сами рассказывают о маршруте после теракта. За что ты арестован? За теракт. Где ты совершил теракт? Крокус-Сити. Какие были у вашей группы планы после теракта? Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Севашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. С террористами по дороге связь держал их куратор под псевдонимом Сайфулло. Именно он вербовал их, он сообщил, где взять оружие, он определял объект нападения и направление отхода. Он нам сказал: уезжайте в сторону Киев, и когда доберетесь до границы, недалеко от границы, бросайте свою машину и наберите меня, я вам дальше помогу. Сайфулло потребовал сжечь Рено и обещал террористам контакт, который и должен был сопроводить группу через границу. Установлено, что во время движения террористов по трассе военнослужащие ВСУ и офицеры украинских спецподразделений разминировали свой участок границы рядом с деревнями Чуйковка и Сопыч Сумской области. Это давало убийцам возможность маневра, выбор одного из двух окон для прохода на украинскую сторону. Каждый понимаю, что перейти границу будет тяжело. Сайфулло сказал, что там вас будет ждать граница Украины, ребят, которые помогут нам перейти границу, и доехал в Киев. Палачам обещали не только теплую встречу на Украине, но и расчет за исполнение теракта. Алжир был ждать деньги по 1 миллион рублей. Там 1 миллион рублей. В Украине должен был по 1 миллион рублей? Да.
Связь с Украиной нашли и в мобильных телефонах, которые убийцы пытались уничтожить. Фотографии входов и подъездных путей к Крокусу своему куратору они прислали 24 февраля, во вторую годовщину начала специальной военной операции. Это подтверждено и показаниями одного из обвиняемых. Кроме того, в телефоне террориста обнаружены фотоизображения людей в камуфлированной форме с украинским флагом на фоне разрушенных домов и украинской почтовой марки с нецензурным жестом. Указанные данные могут свидетельствовать о связи между совершенным террористическим актом и проведением специальной военной операции. УКМК бийликке кол салууга ниеттенген чет өлкөлүктөр Азербайжанга өткөрүлдү. Чет элдик уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү криминалдык идеологияны жайылтуу жана күчөтүүнү көздөгөнү белгиленген. Кыргызстандын жетекчилигине кол салууга ниеттендирген уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү Азербайжандын ички иштер министрлигине өткөрүп берилди. Бул тууралуу УКМКдан кабарлашты. Маалыматка ылайык 20 мартта Ак жол автожол көзөмөл өткөрүү пункту аркылуу Казакстанга 53, 40, 42 жана 32 жаштагы Азербайжандын 5 жараны келген. Алар буйрутма менен киши өлтүрүүнү пландашкан. 22 мартта УКМК тарабынан козголгон кылмыш ишинин акагында колго түшүрүлгөн. Алар Кыргызстандын жарандарына коркунуч келтиргендиктен ошондой эле Азербайжан тараптын өтүнүчү боюнча укук коргоо органдары менен мурда түзүлгөн келишимге ылайык 7 апрелде Манас эл аралык аэропортунун аймагында Азербайжандын ички иштер министрлигинин расмий өкүлдөрүнө өткөрүлүп берилди деп айтылат маалыматта. Ошондой эле ыкчам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө аталган адамдардын кылмыштуу топторго тиешеси бар экендиги аныкталганы кошумчаланган. Маалымат Блак, Спутник, Кыргызстан. Кыргызстанга Азербайжандын тышкы иштер министрлиги келет. Азербайжандын тышкы иштер министри Жейхон Байрамов Кыргызстанга расмий сапары менен келет деп билдирди тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы. Анын 8-9 апрелдеги иш сапары министр Жээнбек Кулбаевдин чакыруусу менен уюштурулат. Сапардын жүрүшүндө тараптардын сүйлөшүүлөрү орун алып, анын акагында Кыргыз-Азербайжан кызматташтыгы талкууланат. Маалымат Блак, Баракелде. Бишкектин жолдорунун жыртык тешиги бүтөлө баштады. Кала башчысы Айбек Жунушалиев Бишкектин жолдору кандай оңдоп түзөлүп жатканын текшергенин мэриянын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда, жолдордун жыртык тешиги Бишкек асфальт сервис ишканасын бүтөп жатат. Мэр жолдорду тез жана сапаттуу оңдоону тапшырган. Ишканага асфальт төшөө иштери жакшылап көзөмөлдөө милдетин жүктөп кемчиликтер табылса, жол оңдогондорго катуу чара көрүлөрүн эскертти деп жазылат кабарда. Мэр ошондой эле Бакаев көчөсүнөн Лев Толстой көчөсүнөн Бүкөнбаевке чейинки тилкесинин курулуш иштери менен да таанышкан. Муниципалитет бул көчө 2024-жылдын 3-кварталында салынып бүтүп калаарын кошумчалады. Эске салсак, Бишкектеги 6 ири көчө капиталдык оңдоодон өтмөкчү. Маалымат Блак, Супер Кейджи. Дагы бир өлүм. Ошто 30 жаштагы келин төрөттөн каза болду. Ош шаардык перинаталдык борборунда 30 жаштагы келин төрөттөн кийин каза болду. Бул маалыматты Саламаттык сактоо министрлиги тастыктады. Маалыматка караганда, Кара Суу районунун тургуну оор абалда медициналык мекемеге түшкөн. Анда жүрөк кемтиги жана жүрөк кан тамыр оорулары бар болгон. Абалы эске алынып, кесарево жасалган. Салмагы 2 килограмм 350 грамм болгон кыз жаракка келген. Бардык көрүлгөн чараларга жана консультацияларга карабай, көз жарган аял реанимацияда каза болгон. МРК 25 марттан 6 апрелге чейин реанимация бөлүмүндө болгон. 6 апрелден баштап неонаталдык патология бөлүмүнө которулган. Абалы салыштырмалуу канаттандырарлык ара төрөлгөн. Түтүкчү аркылуу тамактанууда деп айтылат маалыматта. Ал эми учурда өлүмдүн жагдайлары укук коргоо органдары иликтеп жатканын маалым болду. Белгилей кетсек, жыл башынан бери төрөт учурунда 5 аял каза болгон. Маалымат Блак, Коом пресс. Кыргызстандык мигранттар Москвада акысыз медициналык санарип полисин алып жатышат. Россияда эмгектенип жүргөн кыргызстандык мигранттар милдеттүү медициналык камсыздандыруу полисин алып жатышат. Акысыз санарип полиси 15 февралдан тарта берилип баштаган. Бул полис Россиянын бардык аймагында акысыз медициналык жардам алууга, диспансердик жана профилактикалык текшерүүдөн өтүүгө дарылануучу мекемени тандоого мүмкүнчүлүк берет. Маалымат Блак, Баракелде. Бишкектин көчөлөрү самын менен жуула баштады. Бишкектин көчөлөрү самын менен жуула баштаганын шаар мэриясынын басма сөз кызматынын кызматкерлери билдирди. Facebook баракчасына видеону жүктөшкөн. Көп жагынан эле кыялданып жүргөн өлкөлөргө жакындап баратабыз. Эми аң сезимди гана оңдошубуз калды. Германияда көчөлөрдү самындап жууйт экен деп таң калчу белек, мына буйруса Бишкектин көчөлөрү дагы самын менен жуула баштады, деди ал. Маалымат Блак, Супер Кейджи.